азыр Белорусский көчөсүндөмүн да. Анан кечээ трецен окуп калдым элем. Игүлкүн да келет, Илан да келет да. Ол жерге таштанды ыргытып беришкели. Андан кийин тазалык, муяка мусор не бросать. Видеонаблюдение штраф 5000 сомсы. Ыргытпай калыптыр. Анан могул жака ыргытып башташтыр да. Бул жака ыргытып башташкандан кийин бул жака да жазып кетиптир. Мусор не бросать штраф 5000 сом депчи. Буну илип койсо, бияка чыдап башташтыр да. Адамдар качан адам болобуз негизичи. Ушантип болсун эми. Белорусский көчө, ар жагы кайсы кат? Мурунку Жигулевский, жаңылбасам. Суанбердиев. Ололонун арт жагы да. Бул эми туура эмес да. Анан ошондой эле, бул 18-үйдүн аркы капталында дагы таштанды ыргытышкан. Ал жака дагы мусор не бросать деп ушундай эле рекламный баннер илип коюштур, ал жака да ыргытпай калыштыр. Ошол эле Белорусскийдин аяк жагы скрайбинг кесилишимен карасаңар, бул жерге да ушундай илип коюштур. Демек бул жерге да ыргытып жүрүшкөн да адамдарчы. Ушантип болсун эми достор, билейм. Өмүр бою эле бунун определенный ыргыта турган жерлери болгон, таштан желектер болгон, ошол жерлерден алып кетишет. Эмнеге ушинтесиңер вообще? Түшүнбөйм да негизичи. Могул жак карагылчы, вообще ичиде парковка болуп кетти, парковка скрайбинг көчөсү. Белорусскийден баштап Юнусалиевке чейин. Бул да так туура эмес. Могу үйлөр кийин бара-бара бузулуп, көп кабат саласыңар, көп кабат салганда деле мэрияга сунуш да бир 4 участок сатып алып туруп эле бир 6 этаж, 6 кабаттуу бир многоярусный парковка салып койсоңор, 5-10 жылдан кийин өзүн актайт ал элечи. Андагы часовой оплата кылыпчы. Күнүнө 25 сом тең болбойт. Так, да таштады. Так туура эмес ошондойчу.